Сүйөгө мас болгон адамдын көзүнө эч бир нерсе жаман көрүнбөйт экен. Бул учурда адам баласына баш айлантуучу көп нерселер оюна келет экен дагы, аларды аткарууга мажбур болуп калат экен. Бул учурларда сиз дагы сүйүүгө мас болуңуз дегим келет, анткени эч бир жаман нерсени көрбөстөн жакшы нерселер гана көзгө көрүнүп, мына ошого мас бололу. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга ушундай жакшы тилектерди каалап, Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Барыңыздарга салам айтам. Айбир Адамкулова сиздер менен 2 саат бою бирге болом. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүздүн бүгүнкү күнү менен дегеле мына ушул күндү көрүп атканыбызга эң сонун чексиз шүгүрлөр болсун, баарыбыз үчүн ушул күн кандай жаркырайт, кандай бир жайдын аптаптуу күнүндө ысыктабыз, бардыгын көрүп атабыз, күн көрүнүп атат, адамдар эс алып атат, жүрүшөт, иштеп атышат. Бул өзү бакыт эмеспи? Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демеушүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулар үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо уланталы, чайыңыздар таттуу болсун, тамагыңыздар таттуу болсун, дастаркан үстүндө отурган болсоңуз. Биз болсо улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга өзгөчө инсан келди. Ырчы аткаруучу Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын ырчысы бизде Каныкей. Каныкей, кош келиңиз, кутмантаңыз менен. Саламатсыздарбы, кутмантам. Эл журт менен амандашабыз анда. Аябай кубанычтамын, баардык кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна ысык салам айтам, таң атпай. Кубанычтамын. Аябай сонун кийинип келиптерсиз, бир жай болуп, кандайсыз? Жакшымын, рахмат. Ошо эмнегедир азыркы тапта ушу жай келип, өзүм дагы бүгүн катардагы жайдын аптаптуу күндөрүндө келип отурам силерге. Кош келиңиз. Ушундай өзүм өңүмдү сезгендей отурам. Эфирден келгенден кийин айттыңыз да, ушундай образ тандадым, бир жайкы депчи. Анан негизи өзүңүз өзгөчө жүрөткүсүз го. Анан дайыма өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, ушундай өзгөчө болуп турганга аракет кыласызбы же? Чындыгында бул нерсе менде бар. Мен ушу балалыктан эле өзүмдү байкайм да, өзгөчө, башкача нерселер мага жагат экен. Анан ооба, чындыгында эле өзгөчөлүк мени кызыктырат. Жакшы көрөм өзүм, баалайм. Башкача бир өңүттөр болуп турса карайм. Чыгармачылык жаатта деле ошондой да. Жакшы. Анда чыгармачылыгыңызга келсек, филармонияда иштеп жүргөнүңүзгө өтө көп деле убакыт болгон жок, ошол жакта иштеп, анан оркестр менен ырдап атканыңызды көрүп атабыз акыркы мезгилдерде. Кандай экен? Оркестр менен мурда көп эле ырдап жүрдүңүз беле? Азыр кандай болуп атат? Негизи мен чыгармачылыгымда жандуу үндүн коштоосунда ырдап келем да. Мурун мен бенд менен ырдачумун, азыркы тапта оркестр менен. Башында ойлондум, кандай болуп кетет, эми негизи эле бул дагы бир тажрыйба да. Анан албетте үн жагынан коркпойм, өзүмдү алып кете алам дегилечи, бирок оркестр деле мен үчүн жаңылык болду да. Анан эч кандай маселе болбоду, жакшынакай эле ырдап кеттик. Жакында эле ошо ойлонуп отурдум да, оркестр деп калдыңыз, мага бул дагы бир популярность, бир белгилүүлүктү берди да. Анан карап отуруп, Каныкейдин Каныкей болгон эмес, ошол оркестрга мен Гүлжийит Сатыбековдун чыгармаларын салып ырдаганым бул чоң мындай тажрыйба жана коомго жаңылык, анан кандайдыр бир дагы бир ийгилик алып келди деп ойлойм да. Эми албетте ар кандай ырлар бар, мелодиялык, гармониялык жагынан бөлүнгөн боюнчачы, бирок ушул эл деле күтпөсө керек да, кандай чыгармаларды ырдайт деп. Анан чындыгында Гүлжийит Сатыбековдун чыгармаларын ошо оркестрга салып, калың элге дагы бир сыйра бергенибиз бул чоң олжо болду деп ойлойм да. Анткени албетте Гүлжийит Сатыбеков биздин заманыбыздын залкары деп ойлойм. Аны көбү анчейин түшүнбөгөн чыгар же билбеген чыгар, бирок мен билем, ишенем, ал инсан кийин келечекте баягы биздин улуу Чыңгыз Айтматов же болбосо Алык Осмонов сыяктуу инсандардай тарыхта калат деп ойлойм да. Буга бир гана убакыт, тажрыйба,
жана чыгармачылыктын тереңи, келечектин мындай көрүнгөсү болгон нерсе таасир этет да. Ошон үчүн атайын дыкаттык менен тандадым да ушул чыгармаларды. Тандап жатканда аябай ойлонуп, мен билем да анткени бул калың эл арасында өтө популярдуулукка ээ да чыгармаларычы, Гүлжигит Сатыбековдун. Сатыбековдун чыгармалары. Анан академиялык өңүттө мен ошону бергим келди. Именно классикалык жанрдачы, анткени элдер ойлойт да жеңил желпиле минусовка же ыр менен эле берип койсо, жок. Ал эми оркестр менен берүү бул өтө олуттуу да. Ал эми Гүлжигит мырзадан, Сатыбековдон сурап жатканда, ырларын мисалы, ал байкебиздин сизге болгон реакциялары кандай болду? Өтө сонун, ал инсан мени баштан эле колдойт. Ушунчалык адамгерчиликтүү. Биз ошол бул менин сунушум болгон да, мен ошо декретте отурганда ырын аябай жакшы көрөр элем да. Анан көлдүн жээгинде отуруп бир жолу ырдап койдум да. Ырдап анан аны деле ойлоп турмун, мени кандай кабыл алат деп. Бир гана баягы жан дүйнөмө жаккандыктан көл жээгинде отуруп ырдап койдум, сагынам ырын. Анан интернеттен ошо өзүм белгилеп жиберип койдум. Жиберсем азаматсың, бара келди деп өзү күтпөгөн экен да, мен анын чыгармачылыгын жактырарымды. Аябай жакшы колдогон. Кийин сагынам ырын ремикс вариантында ырдадык да. Дуэт болду, Ооба, дуэт кылганбыз. Анан мен анчейин деле ага мындай басым жасабаганмын да, айткам, бул мен үчүн тарых болуп кала берсин, бул ырды чыгарбай эле коюңуз. Бир гана мага жагат жан дүйнөмө. Калсын деп чыгартпай койгон башында. 1 жыл, 2 жыл чыккан жок бул ыр. Анан кийин карантин убагында, карантинден кийин чыгарып калды да. Бул 19-жылы тартылган, 20-21-жылы чыгарды го дейм. Ошондо эл аябай катуу жакшы кабыл алыптыр да, интернеттен, ютубтан кетиптир. Анан мен аябай таң калдым, көрсө менин жүрөгүмө жаккан чыгарма бул ушунчалык мындай бир жүрөктүн тереңинен менин гана эмес, элдин дагы мындай жүрөгүнөн орун алыптыр деп аябай таң калдым. Кийинчерээк ушул оркестрга келгенде биздин маэстробузга айттым да, маэстро мага өзүмө жаккан бир аябай жакшы чыгарма бар, ошону карап көрүңүзчү дедим. Анан шак эле сөзүн жибердим. Сөзүн жиберсем аябай жактырды да. Санатырын биринчи тартууладым, анан кийин эле биз ошону аткарып калдык. Ал эми эстрадно-симфонический оркестр менен ошо сагынам ырын иштеп чыктык. Ушул азыркы тапта 2 ыр ушу филармонияда дүңгүрөп жаткан убагы да. Ушунчалык элдин дагы кабыл алуусу, музыканттардын арасында дагы кандайдыр бир чоң дараметке ээ болду да. Анткени биз мындай айтканда буга академиялык тилде жан бердик да. Эң сонун. Өзүңүздүн ырларыңызды оркестрге түшүрүп атасыздарбы? Ооба, ал деле ойдо бар. Анын баары эл угуп билген да. Мен деле аларды аткарып жүрөм. Бирок бул дагы азыркы киргизген ырларыбыз бул жаңылык болсун дедик да элге. Анткени элдин сүймөнчүлүктүү ырлары филармониянын академиялык оркестры менен элге дагы жетсин деген үмүттү тартууладык да. Албетте өзүм ырларымды дагы өзүм аткарып келем, аны эл жакшы билет. Бирок акыркы жаңылыгыбыз катары ушул сонун чыгармалар жаралды да. Эң сонун. Гүлжигит мырзадан сырткары дагы кимдин ырларын ушинтип өзүңүз сунуштап алып иштешип келесиз? Ар кандай азырынча андай жок да. Чындыгын айтайын, Гүлнур Сатылганованын ошо 1-2 ырын жактырам. Өзүм мындай айтат го, кыңылдап ырдап калам дегендей. Болот да, кээ бир чыгармалар болот, такыр сага жарашпайт да, ырдасаң дагы. Анан кээ бир чыгармалар болот, ырдасаң эле жуурулушуп эле баягы жүрөктөн чыккан ыр көрсө жүрөккө жетет экен да. Ошон үчүн бирин экин мындай биздин эстрададан карап калам. Ушу Гүлнур Сатылганованын 1-2 чыгармасы жагат. Анан алар кайсылар айта аласызбы? Айта алам, жанагы көлдүн жээгине барганда көбүнчө ырдайм да. Жолукпай калсаң эгер деп эле мындай кыңылдап калам, бирок аны дагы бир немеге жеткиришибиз керек да, дараметке. Ушундай сыяктуу чыгармалар келет кээде. Өзүм болсо ошо чет элдин ар кандай чыгармаларды угуп, мындай байырлап, мындай болжоп карап калам да.
Эң сонун. Ал эми филармонияга кантип иштеп калдыңыз? Сунуш түштүбү же өзүңүз кааладыңызбы? Жандуу үйүндө башталганда өзүңүз каалап ушул жака иштейм дедиңизби? Кандай болду? Чындыгында филармонияга келишимдин себеби бул былтыр жайында эле башталган да. Анткени мен маэстрону тааныйм да, Асылбек Насырдинов, биздин улуу залкар инсаныбыз бар. Анан айттым ага, мен да эгерде чыгарманы аткарсам, мен башкача келгим келет дедим. 100 жылдан бери ырдалып келаткан, 50 жылдан бери келаткан ырларды мен ырдагым келбейт дедим. Ал баягы тарых бетинде СССР убагынан бери такшалып калып калган чыгармалар бар да. Мен аларды өткөм, билимим бар, мисалы. Эстрадалык жанрда, фольклордук жанрда ырдап койгом да аларды. Анан айттым, агай, мен башкача келгим келет, мен башка ырларды ырдашым керек дедим. Анан биз көпкө ойлонуп жүрдүк бул концепцияны, ошондуктан эмне үчүн популярдуу болуп кетти, келе калып эле. Анткени мен көрдүңүзбү, буга башкача көз караш менен келдим да. Ошол эле Гүлжигит Сатыбековдун ырын ырдап койсок, бул элге мындай бир башкача нерсе болду да. Мен именно ушундай өңүттө келген да. Эң сонун. Негизи акыркы мезгилдерде ошол түрк сериалдарынын жана кадимки ырларын түшүрүшүп оркестрге өзгөчө бир башталды да. Мурда оркестр десе көп маани беришчү эмес, адамдар көп уга беришчү эмес. Азыркы учурда бир башкача бир толкун башталып аткан сыяктуу. Балким, анткени бул дагы болсо академиялык тил деген бул өтө мындай олуттуу да. Анан биз ошо студент кезде эстесем, Чайковскийдин концертин атайын көрүү үчүн, ошол ар бир мисалы симфониясын угуу үчүн келчү жүрөт да. Азыркы тапта тескеринче адамдар өзүнүн заманына жараша. Мисалы үчүн ошол эле сиз айткандай түрк сериалдарынын саундтректерин. Мен да ошону байкап калдым, бирок бара элекмин. Байкоом ушундай болду да, анан көрдүңүзбү, элдин сүймөнчүлүгү болгон ырларды дагы эл академиялык тилде уккусу келет экен. Бул да өтө чоң керемет да. Ошон үчүн бул биздин заманыбызга ылайык нерсе деп ойлоп калдым. Айтканым ошол, биздин эми заман азыр ар тармактуу болуп кетти да. Биздин заманда эмнени кааласаң, ошону ала алгыдай заман болуп калды да. Жетпей калуу мүмкүн эмес, Бул дагы бир эсептен сонун нерсе деп ойлойм. Анткени мурдакы заманда эми жетпей эле калып кетишкен да, китеп бетине түшкөн, болбосо мындай бир кандайдыр бир чектөөлөрдүн негизинде эле калып кетишкен да. А бизде азыр эмнени кааласаң, ошону алчу заман да. Эң сонун. Дагы ошондой боло берсин, анткени кыялдар кыял боюнча калып калбаш керек да, аткарылыш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто ырчы Каныкей бар. Эгерде сиздер тараптан суроолор болсо, бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Суроолорго жооп алып бергенге жетишели. Алдыңкы мүнөттөрдө. Ал эми азыр биз бир аздан кийин көрүшөбүз. Ага чейин Каныкейге сиздерге болгон бир суроосун камдатып коелу. Ал суроого сиз жооп берген болсоңуз, бизден дагы белектер болот. Андыктан чамдап колуңузга WhatsApp номерибизди сактап алып кармап отуруңуз. Андан кийин биз жооп алганга аракет кылалы. Бир аздан кийин көрүшөбүз. Чай ичели программасы, урматтуу көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд чайы жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы. Ал эми мына ушул чайдан биздин коногубузга коюп берейинчи. Мен сизге келгенде эле чай коюп беремин, унутуп калыптырмын. Негизи чай көп ичесизби же? Ооба, мен негизи чай сүйүүчүлөрдүн катарына кирем. Чай эле берем. Чай ичиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздерге биз суроо бергенип турабыз. Бул Каныкей ырчы тараптан болгон суроо болот. Сиздер болсо бизге жооп бергиңиздер. Ким биринчи туура алгачкы болуп жиберген көрүүчүбүзгө бизден белек бар. Каныкей, анда сизден суроо болсун. Көрүүчүлөргө кандай суроо бересиз? Мен мындай суроо берет элем.
көбү менин атымды эле билет да, анан фамилиямды билбесе керек деп ойлойм. Анткени мен фамилиясы жок эле чыгам да көбүнчө Каныкей деп эле. Анан менин суроом, менин фамилиям кандай? Мына ушундай. Жөнөкөй эле суроо болду. Бул нерсе такыр эле бир жашыруун дагы эмес. Кээ бирөө билет, бул жөнүндө маалыматтар бар. Кээ бир жерде айтып эле чыгып жүрөт дегендей. Мына ушул нерсени бизге жооп жазыңыздар. Каныкейдин фамилиясы кандай? Жөнөкөй эле суроо болду, Анда Каныкей, кайрадан чыгармачылыкка келсек, ушул эфирден сырткарыда айтып калдыңыз да, өзгөчө бир үндү дагы бир филармонияда ырчы бар, Өзгөчө бир үндөр кошулуп, ырдала турган жерлери дагы бар. Ошону баягы алып чыксамбы деген ойлоруңуз бар болуп атат. Ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз. Ооба. Негизи ушу филармонияга келерде аябай ойлонгом да. Эмне биз бере алабыз депчи. Анан менин эң алгачкы максатым ушу филармонияга келгенде бир башкача нерсени бергим келди да. 50 жылдан бери, 100 жылдан бери ырдалып келаткан ырлар эмес, биздин замандаштарыбыздын чыныгы залкарлардын ырларын бергим келди. Бул катарда ушу Гүлжигит Сатыбеков агайыбыздын ырын бердик. Анан дагы бир өтө өзгөчө үн бар, бул Кыргызстанга тиешелүү, кыргыздын чыныгы үнүнө тиешелүү. Бул Орунбасар Кызалаков, Раматылык. Ал адам өтүп кетти, бирок ошол өткөнүнө карабай, ошол адамдын ырларын бергим келди. Бул айтсам болот, биринчилерден болуп ошол тармактагы ырчылардын бири болдум да. Ошол Көмөкөй менен ырдоонун эң алгачкы ырчыларынын бири мен болдум. Ушинтип айтмакмын. Мисалы, ошолордон бир аз үнүңүздү чыгарып, оркестрга ушундай үндү кошсо болобу деген бир айтып бере аласызбы? Бир аз үзүндүлөрдөн, мисалы, кандай үндү оркестрга кошсо болот же болбойт? Негизи болбой турган нерсе эч нерсе жок да. Бардыгын кылса болот. Бир гана эмгек, башында албетте академиялык тил боюнча стандарттуу гана нерселерди кылса болот деген түшүнүк калып калган да. Анан айтылып жүрдү, кантип болсун, эмнеге ырдап атасыңар ушул ырларды деп. Анан тескерисинче жок, биздин маэстробуз ошо Асылбек Насырдинов тескеринче ушу кыргызга таандык, кыргызга тиешелүү сонун нерселерди берди да. Эми ар адамдын табити ар башка да. Ар кандай нерселер бар да. Анан ага карабастан тескеринче биздин заманыбызда жашап жаткан ошо залкар чыгармаларды бергенибиз бул өтө сонун нерсе. Залкар деп айтсам, биздин карылар, же болбосо кандай десем бир улук адамдар айтышы мүмкүн, эмне үчүн азыртадан залкар деп атат деп. Мен ишенем, биздин бүгүнкү күндөгү кээ бир замандаштарыбыз залкар болуп калат деп ишенем да. Ошон үчүн мага жагат, мага жаккан нерселерди мен уялбастан айткым келет. Бизде мындай тартынып көнүп калганбыз да, кыргызда. Эми мактанбайт, мактабайт деп, бирок көзү түрүсүндө сыйлай албай жүрүп, ошо көзү өткөндөн кийин гана ушинтип айтып калганыбыз аттиң деп ойлойм да. Анткени Орунбасар Кызалаков мисалы үчүн кандай гана бул чеберчилик, Көмөкөй менен ырдаган инсан, бирден бир. Буга чейин мындай ырдалган эмес. Анан ушул инсандын чыгармалары көзү өткөндөн кийин мына азыр эми аздектеп ушинтип ырдап калганыбыз бул аттиң деп ойлойм да. Чындыгында. Анан буга чейин ырдалбаптыр анын ырлары. Эми ырдалган балким, бирок академиялык тилде. Мен ошол биздин өзүнүн чыгармасын оркестрга ырдап чыкканда эл укмуш кабыл алды. Көмөкөй менен кандайдыр бир Алтай кайрыктары, кээ бирөө айтып котай, бул тывалыктардай ырдап атат депчи. Жанагындай тувиндер, тывалыктар ырдагандай ырдап атат деп кабыл алышат да, бирок чындыгында кыргызда дагы ушундай үндөр болгон. Бир эле тараптуу эмес да, бул кийин Совет доору келип, анан кийин ошол ырларды салышкан да оркестрга, бир кандайдыр бир ыргакка салышкан. Чындыгында кыргыздын кайрыктары бул башкача кайрыктар да. Кээ бир ырлар бар, нотага түшпөйт. Ушундай ырлар бар, мындай нотага салсаң дагы жарым тон, жарым эмес, мындай аз-аздан түшпөгөн мындай фальш сыяктуу кылган ырлар бар да. Аны Мыскал Өмүрканованын чыгармаларынан байкаса болот.
Мисалы эски запистер бар да, мен булардын баарын талдап, билим алгам да, окугам, байкап, саресеп салып, анан ошондой ырлар бар да, бул бир башкача нерселер. Ошондуктан өтө терең да казып отурса, казыла элек да нерселер бар. Эгер совет доорунда баардыгын бир ыргакка салып, жанагы ала тоо таң шыйдырларына салынган ырлар болсо, салына элек дагы ырлар толтура деп ойлойм. Жакшы, азыркы мисалы жаштар арасында ырдап жүргөндөрдөн өзүңүз айткандай көмөкөй менен ырдаган жаштарды байкай алдыңызбы? Барбы негизи азыркы учурда аткаруучулар арасында? Мен бая күнү бир рэперди уктум да, атын билбейм, чынын айтайын. Анткени мен анчейин талдай албадым, бирок көмөкөйгө салып, бири ырдады да, анан мага аябай таң калыштуу болду. Рэп аткаруучу, рэп аткаруучу. Бакыр деп айтты. Бакыр билбейм, аты ким экенин билбейм. Ошондой бир аткаруучулар бар экен бизде. Мындай ойлоп көрсөң, рэп деп көп анчейин маани бербейбиз да, бирок рэпке салып атат. Там эй кокой, бирдеме деген сыяктуу сөздөрдү салып атат да, анан эгер тереңдеп маани берип угуп келсең, эски биздин кошокчулар кошкон элементтер бар да, ошолорду салды. Бирок мен атын билбейм анын ким экенин. Өтө жакшы аткарды. Ошону угуп, анан таң берип, көрсө бар экен деп койдум. Демек, рэпке салабы, хип-хопко салабы, кандай нерсеге салбасын, бирок кыргыздын өзүнүн мындай натуралык бир нерсеси бар да. Ошол нерсе бизде жашайт экен, ал өчпөйт. Анан мен аябай бул таң калдырды, мен сыймыктандым. Эң сонун рэп болобу, көмөкөй, академиялык, кыргызча, кандай колоритте болбосун, биздин кыргыз кайрыктар булар кала берет деп айтмакмын. Эң сонун. Сиз мисалы дайыма өзгөчөлүктү жаратып келесиз да, мисалы ошол эле азыркы нерсени айтып өттүңүз, анан келечекте кандай өзгөчөлүк жаратсам деп план тутасыз? Балким сиз дагы рэп аткаруучу болосуздурсуз. Жок, рэптин өзүнүн мындай ыргагы болот да, мен ал нерсени көп түшүнө бербейм. Мен бир гана угуп, мындай баамдай алам да, угуп, мындай кайыр калыптыр бул жеринде демек деп ойлоном да. Өзүм мага ошо көмөкөй тарабы мени аябай кызыктырат. Мисалы, Орунбасар Кызалаковдун ырын угуп жатканда, мен аябай мындай таң калдым да. Өнүктүрүшүм керек экен ушул нерсени депчи. Анткени мен ырдаган бул өзүнчө. Ал эми ошол көмөкөйдү салып, жанагы тартуулап берүү, 6 айлык кыргыздардын бир кандайдыр бир кайрыктарын кошуу. Бул дагы бир чоң дарамет да. Ошон үчүн мен аябай сыймыктануу менен ырдадым. Ошол нерсени калтыргым келет. Аз да болсо. Макул, жакшы болот. Күтөбүз дагы да болсо. Анан канеке айтсаңыз, бир учурда канеке чыгып, дүң жаратып, өзгөчөлүк киргизип, эстрадада ошол эле стиль жана башка канеке болгонсуз да, супер популярный бир учур болгон. Ошол мезгилди эстеп азыр эмне көп эсиңизге келет ошол учур? Ошол учурда аябай чарчаган мезгилим. Чарчагансыз, Ушунчалык ошо популярность деп коебу, ошол чоң мындай оомат учурунда өтө чарчаган мезгилим эсиме түшөт да, анан айтчумун. Мен ошо учакка түшкөндөн чарчадым. Мен уйкусуз түндөрдөн чарчадым деп айтчумун да. Анан ошол убакта мага бир даанышман адамдар айтты: "Сен өзүңдөн кийин бир нерсе калтырышың керек да, ушинтип өтүп кетесиң, өмүр өтүп кетет" деди. Бир саам деди да, өтүп кетет. Анан терең ойлондум, мен үй бүлө курушум керек анда деп. Ошол убакта өзүмдү, ошо жаш элем, жаш дегенде 27 курагымда. Бирөө айтты да, табият өзүнүкүн алат деди. Сен ушундай жаш курагыңда өзүңдөн кийин балдарды төрөп калтыр деп. Анан ошол сөздү угуп мен кой ушу балалуу болоюн, жөн гана балалуу болбосун, жакшы тукум калтырайын деп өзүмө сөз бердим дагы. Белимди бекем кармап, анан Кудайга шүгүр, Кудай буйруду, жакшы балдарды калтырганга аракет кылдым. Үй бүлө курдум, атайын өзүмдү үй бүлөгө арнадым.
чынын айтканда. Ошол мезгилде Ошол мезгилде, ушундай туу чокууга жетип турган мезгилде мен өзүмө суроо салдым да, эмне керек адамга мындан артык? Оомат да келди. Мен ушул шаарга эч ким болуп келгем. Ушул шаардан бардыгына жетиштим дедим. Материалдык жактан, байлык, элге таанылган жагынан дедим. Эмне керек андан артык? Деп анан ошо бирөө айтты мага, несчастный дейт да, мындай бир арызбаган бир клетка дейт. Дагы бир башка клетка болуп жайылганга аракет кылат. Анан сен ушундай таланттуу инсан болуп туруп, сен өзүңдөн кийин ырларың мейли дейт, ырларың калат, бирок жандуу сен эмне калтыра аласың дейт да. Жандуу, жаны бар, жүрөгү бар. Анан ойлонуп кой, мен бирөө курушум керек экен деп ошондон улам, анан балалуу болууну чечтик жолдошум экөөбүз. Ошондон ушинтип бүгүнкү күндө бир уу, бир кыздын энеси болуп турам. энеси болдуңуз, Эң сонун мындай сөзгө маани берерибизге аябай ынанып отурам да, азыркы учурда. Бир аздан кийин сөз туурасында дагы сөз кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Жоопторду бизге жазыңыздар. Каныкейдин фамилиясы кандай? 0508 400 100 номер аркылуу. Уланталы урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд суусундугу жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү улантсак, анан Каныкей айтсаңыз, дароо эле ушул суроону бере берейин. Сөзгө аябай маани берет окшойсуз, Бир учурда ушул сиз жогоруда айткан биз эстедик го, сиздин бир эң популярдуулукта турган учуруңузду. Жашоо бар деп бир. Жаштар арасында бул нерсени мындай жеткиликтүү болду, ушул сөздү айтып чыгып, анан көпчүлүгүбүз жашоо бар деп калганбыз да. Сөзгө көбүрөөк маани берет окшойсуз. Ооба, жашоо бар дегеним мен ар дайым айтчумун да. Мен өзүм көп мындай катаалчылыкты өткөрдүм да. Анан ишеним болсун деп мен өзүм дем берчүмүн. Жашоо бар, демек мындай токтоп калбайт да. Бир үзүлгөн үмүттөн эле токтоп калбаш керек деп өзүмө мындай насаат иретинде айтчумун. Ошол сөз бизде айтканда азыр эмне деп коет, краш деп коебу, тарап кеткен да. Ооба. Бул деген баягы үзүлбөгөн үмүт деген сыяктуу да. Анан чындыгында мен сөзгө аябай маани берем. Сөз ээсин табат деп ойлойм да. Буга айтайын деген оюм бар да. Мисалы, көз караш, кабак, кирпик деги койчу, адамдын сүйлөп жаткан ар бир нерсесинен мен дос, тууган, душман экенин бир убакта сезем да. Анткени сөз ээсин табат деп коет го, бул мисалы кыргыздарда бекеринен айтылган эмес да. Эгерде мисалы көз, кабак, кирпик, каш туура эмес карап жатса, сени жактырбай жатса, ыраңы келбей жатса, мен мунун баарын дароо байкайм дагы, ошого карата мындай мамиле кылам да. Бул бардыгына тиешелүү. Дос, тууган бардыгына тиешелүү да. Ошон үчүн мен буга аябай маани берем. Чынында эле адамдар менен мамиле курууда өзүнчө бир маданият да, өзүнчө бир чоң нерсе дегендей. Мамилеңиз кандай? Достор көппү сизде? Туугандар менен кандай мамиледесиз? Мисалы, мен тууганчыл эмесмин деп коюшат го кээ бирөө. Сизде кандай? Мен бардыгы менен меймандосмун. Мисалы, менде жок да андай тандап, мисалы үчүн болот го адамдар статусуна карап, жок. Эгерде мага ушунчалык көз карашы, мамилеси туура келип атса, ал менин адамым. А эгерде мисалы мамилеси туура дал келбесе, айтып атпаймынбы, мындай ал бир каш серпип ирмегенден эле туура келет да. Сенин адамың эмес экен. Ошон үчүн жакпай жатса, мен жакпай жатсам, же ал мага жакпай жатса, мен эч качан мамиле курбайм. Түшүнүшпөйм дагы. Мисалы, коомдо да байкалат да, кээ бир күйөрмандар болот, жөнөкөй эле бир өтүп бараткан адам болот. Анын сезими ушунчалык бир башкача да, ал сезимдүү эле мага айтат. Кадимки
мен ушул сенин сөзүңдө бир нерсени байкадым, ушундай болду деп айткан толкунунан эле менин толкунумду ал келет дагы жөн эле көчөдө өтүп бараткан адам менен жөн эле бир маек эмес сааттап сүйлөшүп кетиши мүмкүн. Кээде болот, көрдүм, мен аны көрдүм, ал мени көрдү, мен түшүндүм, ал Сизди жакшы көрүп атат, же болбосо жакшы көрүп же жаман көрүп атат. ошол нерсе байкалат да, мен ушуга өтө маани берем. Түшүнүктүү. Бизде көрүүчүлөрдөн мындай суроо бар экен. Салам Каныкей, сени көргөнүбүзгө кубанычтабыз дейт. Балдарың чоңоюп жатабы, айтып берчи дейт. 07-34 менен бүткөн абонент жазыптыр. Балдарыңыз жөнүндө сураптыр. Балдарым Кудайга шүгүр, балдарым чоңоюп жатат. Улуусу Кудайым буйруса 8-ге келип калды улуубуз. Кичүүбүз, кызыбыз 5-ге келип калды, Кудайым буйруса. Чоңоюп калышыптыр, Кудайга шүгүр, мен дагы ошону азыр айтам да, бир убактар болгон, баягы баланы жаңы төрөп, ушундай бир зарыккан мезгилдер болот да, баланы багып, тим эле кыйыласың да, эне үчүн бул оор да. Балдарың кичинекей, сени тытмалайт. Эми бул табият да. Ооба. Боор туткан кези дегендей. Чын эле ушундай учур болгонбу? Мисалы азыр декреттөө отурган айымдар баягы сиз айтып атсаңыз аябай мотивация бериши мүмкүн да. Үйдө отуруп, жумушка чыга албай, балдары менен отуруп, мен качан ушинтем, мен иштейм деген бир стресс, депрессия деген нерселер болот эмеспи? Сизде болгонбу? Болот, мен силерге айтып өткүм келет. Болот. Бул өтө оор мезгилдер. Моралдык жактан, материалдык жактан өтө оор мезгилдер болот айымдарга. Бирок мен бир эле нерсени айткым келет, чыдагыла деп айтмакмын. Бул мезгил өтүп кетет. Мисалы, жаз келгендей, күз келгендей, кыш келгендей, бунун баары өтөт. Мен да аябай кыйналгам да, балдарым кичинекей кезде сыгылып, балдарды таптап, уктатып жатып, өтө ошондо ойлончу элем да, Кудайым, Кудайым, ушул күндөрүм бүтөр бекен. Деги эле бүтөбү ушундай күндөр. Ушул мезгилде чыгамбы деп, Аябай бир зарыккан мезгилдер болот да, анан баягы раматылык тайнем айтчу эле, ашыкпа, бул күндөр да өтөт дегендей. Анан өтүп кетет, бул күндөр өтөт, жаз да келет, күз да келет, кыш да келет, анан балаңар сүйлөп калат, 1-класска барат, дагы бир укмуш нерселер келет, анан ошондо ушунчалык башыңарды бийик көтөрүп, ушунчалык айтат элем да, башка бирөө турсун, ханга салам бербей калган учуруңар болот. Балдар чоңоюп калса, балдарыңар чоңойгондо ушундай бир мезгилге келесиңер, айлана чөйрөңөр эмес, табият эмес, ханга да салам бербей каласыңар. Эң сонун. Бул мезгилдер өтөт деп айтмакмын. Мени көрүп жаткан энелер болсо, бардыгына айткым келет. Бир гана сабырдуулук керек, сабыр болсун. Кыбыраган кырашат дейт кыргызда. Кыбырап, бирден күрүч тергендей, бирден күрүчтү санагандай, бирден мындай чаң жугузулбай, бир нерсени аяп, сүйөп, мамиле кылгандай ал мезгилдерде өтөт деп айтмакмын да. Ошон үчүн бул турмушта бардыгы өтөт. Ооба. Кайрадан декретке отурайын деген ойлоруңуз барбы? Мен айткым келет, Кудайым жакшылыктан айырбасын деп айткым келет да. Ошон үчүн эгер Кудайым берсе, аябай жакшы тилектерим бар. Албетте, бала деген бул кандай сонун нерсе. Бул өтүп кетет. Мен бир эмес эгиз төрөгүм келет даже. Кудайымдан ушунчалык суранам да, бирок билбейм. Кудайым мага береби, аны буйруйбу билбейм, бирок баягындай айтат го, жакшы тилек жарым ырыс дейт. Мындай өзүм оюма, дүйнөгө ошол ойду салып койгум келет да. Эгиз дагы төрөгүм келет аябай. Болсун. Кудай бирээрин унутпасын деп коет го. Кийинки суроо бар экен көрүүчүбүздөн. Салам Каныкей дейт. Ийгилик ар дайым өзгөчөсүң, сени жакшы көрөбүз, үй бүлөбүз менен деп жазыптыр. Кийинки суроону дароо эле окуй берейин. Салам Каныкей, кандайсың? Иштериң жакшыбы деп жазыптыр. Учурашкандар аябай көп. Бул жакта учурашкандар көп экен. Барыңыздарды аздектейм, түшүнүп атам. Рахмат чоң. Мындай өзгөчө суроо келиптир. Жолдошуңузбу же сизби, ким көп акча табат дейт? Бул суроого мындай жооп берет элем да, моралдык жактан. Албетте, үйдүн өзөгү бул жолдошум деп айтмакмын. Ошондуктан мен табамбы, жолдошум табабы, бул суроого үйдүн өзөгү болгон жолдошум деп айтмакмын.
Мына ушундай. Кийинки билдирүү бар. Саламатсызбы? Кайсы кинолорду көрөсүз деп жазыптыр. 53 менен бүткөн абонент. Ар кандай кинолорду көрөм. Таасир калтыра турган. Негизи киного, чыгармаларга, ырларга, музыкага аябай чоң маани берем. Ар түркүн кинолорду көрөм. Бирок көбүнчө мага триллер, детективдер жагат. Мындай кандай десем, табышмактуу кинолор жагат да, табышмак болгон кинолор. Анан аягында чечилет го баары. Ошол нерсе мага аябай жагат. Аягы күтүп отурат экенсиз. Сериалдарды көрөсүзбү? Жок, сериалдарга жокмун, чынын айтсам. Мен мында ошо башында айтып кетпедимби, кабак каш кирпиктенде байкайм деп. Бир чыгарманы алам. Башынан окуп баштаганда эле ал мага жакшы таасир калтырса, мен аны аягына чейин окуйм. Эгерде башында көргөндө эле мага келбесе, ыраңы, такыр болбосо, келишпесе мен көрбөйм. Сериалдарда ошондой башынан биринчи нотасы дейт го, биринчисинен эле башталганда жакшы кетсе, кетет. Кетпесе болду, ал мен үчүн ачылбайт дагы. Аягына чейин көргөн сериалым жок. Көргөн эмесинен бир гана ушул акыркы сабак сериалын көргөм, кыргыздардан. Анан чет элдик сериалдардан жок, атайын үңүлүп карап жок. Эгер аябай жакса, башын, ортосун, аягын көрүп коем, болду. Сонун экен, убакыт коротпой эле. Ооба. Мына ушундай. Негизи чыгармачылыкта ошол жолсо жашоодо деле кимдир бирөөнү карап эле же окуп эле башында эле сезем деп атпайсызбы? Бул сезгичтик кандай, жакшы иштейби же кандай? Эми бул адамдын тандоосу да. Ал кээде убактыңды коротуп деле болбойт деп ойлойм да. Мисалы, биз мурун баардык информацияны тегиз кабыл алчубуз да. Азыр ушундай заман, карап отуруп жакпайбы, кетип калган оң деп ойлойм да. Мисалы, мага көрүп атам, социалдык сеть деп коет да, социальная сеть. Жакпай атса кетип калам, көрбөйм, мисалы үчүн. Бул дагы адамдын тандоосу деп ойлойм да. Ошон үчүн эч качан өзүңдү туура эмес нерсеге коротпош керек деп ойлойм. Убакыт коротпош керек, Ошол социалдык тармактардан, макул Instagram жана башкадан кимди көбүрөөк көрөсүз? Балким блогерлерденби? Ким кызыктуу сиз үчүн? Мага биздин кыргыз блогерлерден көбү кызыктуу. Жанагы Эки сулуу деген блогерлер бар, аны көрөм. Нуркыз Токтогонова жагат. Анан жана Айдинабы же Айдана деген дагы бир блогер бар. Кыздын атын коюп койгон, өзү да баарын туура айтты да. Ошолорду көрөм. Көп эле мен аттарын билбейм, бирок мындай сиз жазылуусуз аларга? Жазылуумун, түсү тааныш да, мага ошолорду көрөм. Айдина деген да кыз жагат, жаш блогер, жанагы мыкты келин боласыңбы, болам деп жооп берет да. Кыргыздын ошо Айдина кызы жагат. Көп мындай айтып кетсем, көбүн унутуп калдым албетте, бирок аябай таланттуу инсандар көп. Аябай байкайм, мындай байкап, карап, мындай өзүмө жаккан нерселерди көрүп, каткырып коем. Жакшы, аны эмесе бизди көрүүчүлөр тараптан жыйынтык чыгарсак, биринчилерден болуп, туура жооп болуш керек менин оюмча. Каныкей сиздин сурооңузга жооп бериптир. Каныкей Алымбекова фамилияңыз деп, Алымбекова деп жазыптыр. 70-71 менен бүткөн абонент. Ооба, туура, менин фамилиям Алымбекова. Мына ушундай. Куттуктайбыз 70-71 менен бүткөн абонент. Жана мындай жооптор аябай көп келген, бирок тилекке каршы бир аз кечигип калышкан. Аны эмесе Каныкей, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, жакшы маек үчүн. Дайыма сизди студиябыздан көрүп турганга биз кубанычтабыз. Дагы келип туруңуз, жана бизден чакан белек болсун, кабыл алып коюңуз. Ой, рахмат. Кандай сонун. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биз коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирде көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.